Anam Nurgül ayım geliniz. Ondayсыңар Nurgül кылып атабы? Bizim kızlar. Чабачабы. Да, мен мындай отуруп алайын дагы. Нургүл бүгүнкү күндө менин бизнес разбор насаатчылыгында куратор болуп иштейт, бирок ошол эле учурда бизнес өзүнүн жеке бизнесин дагы алып барып атат. Анан Нургүл айым өзүңүздүн аңызды айтып өтсөңүз, биринчи кандай билимдерди алдыңыз, болгондой эле айтып берсеңиз болот. Жана ички дүйнөңүздө кандай сезимдер болду? Чынында бизнес разбор насаатчылыгына мен чынында бизнесим жок эле келдим да. Мындайча айтканда бизнесим жок эле, бирок бизнес деген сөздү угуп эле өзүмчө эле тартылдым да. Негизи Заткан эженин курсуна баягы өзүм баягы расстановканы окуганым үчүн мындай мен идеябыз бир болгон үчүн Заткан эженин артынан ээрчип алгам да. Мен түшүнүп өткөн, значит мындай эмебиз бир экен деген сыяктуу эле. Анан дагы болду ушундай күндөр, насаатчыда болуңузчу деп ушинтип жүргөн күндөр, жок мен боло албайм деп Заткан эже дагы ушинтип эметкен күндөрүбүз болду. Чынында курсту негизи көп алып окуйм да. Анан обязательно кымбат курстарды алып окуйм да. Анан анализди аябай катуу кылам. Жөнөкөй эле мындай эле майда чүйдө мындай результат бербеген курстарды ала бербейм да. Чынында анализ кылам, тиягын карайм, биягын карайм, анан барып окуйм. Акчасына ушундай курстарымдын ичине сиздин курсуңуз кирет, бизнес насаатчылыкты алдым. Негизи эле мага эмне жакты? Эң биринчи бул жандуу консультация жакты да, чынында. Анткени мен ошол консультациянын аркасынан анан мен өзүмдөгү блокту таап чыктым да. Менде чектөө бар экен. Мисалы үчүн башка жакта биз кымбат курсту алып окуйбузбу, аякта биз ал мастер менен жандуу консультация кылбайбыз эч качан, бизге разрешение бербейт дагы. Ар бир немеге жандуу консультация берип, анан сиз мындай андай жок. Чынындачы мен бир гана сиздин ушу баалаганым, сиз жандуу консультация кылып алдында сүйлөшүп, кадимкидей сага болот экен или сага болбойт экен, эрте экен деп ушундай бир сонун маалыматтарды бергенден кийин анан мен ошол жерден мындайча айтканда чектөө менен чыктым да. Анткени курсту мен көп курс алып окугандыгыман күйөөм дагы сен курс алып эле окуй берет экенсиң, бирок результат жок экен. Качан сен ошо мен курс алып окуйм, өзүм кадимкидей результат алам, анан мен айттым да, буларды элге бериш керек экен. Бирок мен ичимде аябай ичим мындай тар болгон экен да. Мен ал курстарды өзүм кымбат сатып алып алганым үчүн буларды кымбат бериш керек, буларды жөн эле бере бербеш керек деп отура бердим да. Анан ошондон коркуп эле дагы бул курсту айтсам аз дагы бирдеке дейт деп эле анан Заткан эже менен консультация кылдык. Мен айттым, бизнес разбор насаатчылыгын алдым келип атат десем эле сизге консультацияга жазышты. Анан сизге айттым, эже ушундай күйөөм айтпай окугантам окугум келип атат, бирок бизнесим жок дедим. Анан эмнең бар дегенде, курстарымды ушинтип эме кылсамбы, элге таратсамбы дейм, билимдеримди элге берсемби дейм десем эле, сенде бизнес идея бар турбайбы, значит эме кылсаң, кааласаң окусаң болот, но только экологично деди да. Эч нерсени калп айтпай, лучше ачык айтып анан оку деди да. Анан дегенде эле мен ойлондум да, бир чети когда сага мындай жанталашып курсун сатпай и ошол эле убакта как экологично болсун, айт, ачык оку дегенде прям менин моделиме жакты дагы. Анан күйөөмө айттым, ушундай курс бар экен, мен окугум келип атат дедим. Десем эле ал өзү онлайнына катышкам. Анан ал колдоп мени офлайнга прям самолет менен барып келип окуп баштадым да. Ал менин түшүмө да мен ойлочумун да, Россияга эле самолет менен барып окуп келсе керек депчи. Но бирок мен Жалал Абадтан Аксыдан Бишкекке самолет менен каттап окуп бардым да. Анан чынында бул чектөөлөр биздин өзүбүздүн мажористе болот экен да. Анан ошондуктан биз көп нерседеге биз мындай бизде бир жерде программа бар да, ошол программаны биз өзүбүздүн каалообузду укпай эле ошол программаны сразу берет экенбиз дагы. Ал программа сенин каалооңду жаап коет экен дагы. Ошо менен биз мындай алдыбызды көрбөй калат экенбиз да. Ошол эме болду. Анан барып окудум, бизнес окуп баштадым. Эми бул жандуу окуу деген бул бир башкача окуу да, чынында. Анткени мен дайым онлайн окуп, баягы уда төлөгөндө онлайн окуганга туура келет да. Алам, окуйм, жантылашам, ушундай бир неме кылам да. Анан когда офлайн окуганда это вообще анан эң мен таң калганым себеби бизнес айымдардын энергиясы вообще башкача болот экен. Жөнөкөй айым болгон үчүн бизнес айымдардын жанында жүргөндө мага прям аябай билинип атты да. Мен даже айтып атам да, айым силердин энергияңар вообще башкача болот экен деп өзү таң калып, прям мындай деп өзүнчө эле учуп аттым. Мен учуп атам дедим да, мен прям учуп атам силердин энергияңар менен, мен учуп атам. И ошол эле убакта менде бизнес жок, мен бирок прям кайфовать этип жүрдүм да. Сонун эмелерди каалап өзүнчө эле ушинтип жүрдүм. И ошолордун баардыгы постепенно аткарылып атат да азырчы. Анан жөндөн жөн эле ошентип окуп баштадым. Анан бир күнү күйөөм айтат, анын заправкасы бар, заправкада магазин бар. Магазин ошону эле мага берет да. Мен ушуну өзүң иштет. Вообще мындай майда эмеге эсептеп эметиш кыйын экен дейт да. Анан мен аны алдым. Алып эле биринчи эле күнү барып, биринчи эле күнү барган күнү мен бааларды өзгөрттүм. Мен бааларды аябай
Да, демек эмеге эме цена койгондо мен өйдө кылып коюп атам да, мен корккон жокмун. Мен прям с удовольствием коюп атам да, мен жыргап коюп атам. Нет, бул ушунча туруш керек, ушундай заправка болсо ушундай ценность болуш керек дедим да, койдум. Койгондон кийин андан кийин мен где то бир 2 жумадан кийин бардым. 2 жумадан кийин барсам аябай таң калышыптыр, бул кандай бул. Мынтип ойлошуптур да, эми биякта жеңе деп айтышта жеңем мындай эми оозу аябай чоң экен э, типа эмеси чоң экен деп ойлошуптур да. Ёлки келип туруп эле сразу бааны көтөрүп салды дешиптир да. Анан эмеде ошол жерде бир кыз айтат да, биз аябай ойлогонбуз, вообще өтпөйт болуш керек деп. Вообще өтүп, наоборот тиги жерде мындай эме завал болуп кетип атса таң калып дейт да. Анан действительно бизнес разборго келгенде идея болсо и бизнесиң кичинекей деле болсо келе бериш керек экен да. Анткени сен бизнесте ошо мындай каалооң аркылуу, могу ой жүгүртүң уже өзгөрүлүп прям мындай сонун мындай сезимдер менен ал бизнести сен мындай чоңойтуп өстүрүп, прям өзүңдүн баягы жанагы биз балдарыбызды өстүргөндөй кылып өстүрөт экенбиз да ал бизнестерди дагычы мындай. Өзүңдүн личный бизнесиң кылып прям чоңойтуп сонун кылып өстүрүп алсаң болот экен да. Анан бул жерде действительно мындай баары бир ар ким энергия чынында иштейт экен да. Анан ушундай дагы эмне жетишкендиктерим болду. Иш кылса көп да, мындай чектөөлөрүм жоголду. Мурда деле чектөөлөрүм жок болчу, бирок прям мындай ашты да. Анан жанагы ушу бир нерсени айтаарда ушундай тартынч экенмин азыр чындап каалоолорумду айтып, анткени биздин кичинекей кезибизде көп чек койгон экен да. Ата энелерибиз баягы ошондой эле сыяктуу ойлоп ошол эки кезге калып калат экенбиз дагы. Анан кийин жашообуз бул физически чоңойгонубуз менен бул жердеги мышление ошондогу опыт боюнча эле жашай берет экен да. Анан ошондо биз кыйналат экенбиз чынындачы. Анан когда ал нерсени сурап, каалаганыңды айтып, анан бул жериң ишенип, анан сен да өзүң мынтип уже прям могу энергияны сезгенден кийин, полени көрүп, поледе жашагандан кийин анан сен уже чоңоюп, анан азыр прям азыркы кез менен жашап калат экенсиң да. Аябай сонун экен. Мен ыраазымын. Чындап бизнес разборго бизнес насаатчылыкка келиш керек экен. И бул жерден действительно негизи баягы айымдар көп бизнеске келип алып, бизнесте биз көп аксайбыз да. Бизнести карап үйүбүз калып калат, отношениябыз калып калат, хоббибиз калып калышы мүмкүн, может башкача творчествобуз болсо. Бул жерде именно 4 сфераны алып кеткенге өтө сонун мүмкүнчүлүктөр бар да. И ошол эле убакта бизнести, ошол эле убакта күйөөңдү, ошол эле убакта балдарыңды, ошол эле убакта творчествоңду, бир каалаган нерсеңди алып, ушундай бир мындай 4 жактан тең өтсөң болот да. Именно ушул жери жакшы экен да. Бизнес десе эле биз ойлойбуз, азыр барып эле акчамды көбөйтөм. Жок. Бул жерде сен 4 сфераңды тең алып кетесиң да. И отношенияң да оң болуп баштайт, и балдарың дагы. Одним словом, эң жакшысы бул баардык жагыңды бир алып кеткенге мүмкүнчүлүк берет, и ошол нерсени кантип алып кеткенге сага жол көргөзөт. Анан сен аны аткарып, и эң главный бизнес жасаган, бизнеске разбор жасаган. Эң главный отурасың, мына азыр бир разборду эми жөн эле барып башка мастерге жазатсаң деле, мен ошол канча жыл мурда эле, уже 2-3 жыл мурда эле бир бизнес разборду 25 миң жазаганын көргөм да. Сиздикин албай эле коеюн, эми жөн эле башка мастерге барып жазасаң эле 25 миңге жазатасың. Бирок ал жерде бир эле пикке көтөрүлгөнүң менен калган убактарда деле разбор керек болот да. Ал сен бул убакта уже сен эчтеке кыла албайсың, кайра келишиңге туура келет да. И кайра келесиңби, келбейсиңби тоже под вопросом. Келбей деле калышы мүмкүн да. Анан эмнеси жакшы? Чөйрө кадимкидей керек экен. Эртең менен турасың, уже разбор группада обязательно звонок, разбор баштайсың. И бири-бириңди тактасың да, мындай бирөөнүн результатын угуп, бирөөнүн бүгүнкү күнүн угуп, бирөөнүн даже эмесин уксаң дагычы, мисалы үчүн мындай болуп атат десе, давай ошого разбор жасайбыз. Давай мынтип. Мындай чөйрө, действительно чөйрө аябай мындай. Биз чөйрө болдук, и прям сонун чөйрө болдук да. Мен ошол чөйрөм бар экенин өзүмчө эле мындай отуруп, ошолор бар эмеспи деп сүйүнүп кетем го. Чынында өзгөрөт экенсиң. Сен болгон адамдарга болгон көз карашың өзгөрөт, бизнесмендерге болгон көз карашың өзгөрөт, баардык нерсе өзгөрөт. Сонун. Да, азыр эле биз бир жарым бир саат мурун силердин группалашыңардын результатын угуп аябай сүйүнүп отурабыз. Силерге жетсе керек калар, Lamborghini алыптыр. Ооба, жақсы. Да, вот ошол бизнес разбор насаатчылыгынын катышуучусу аябай сонун результатка ушул күнгө чейин деле чыккан. Бирок бүгүн именно Lamborghini алып атыптыр. Элестетиңиздер, Lamborghini Кыргызстанда невозможно, да? Да, еще подарок алып атыптыр. Аябай сонун результатта болчу. Кыргызстанда бизнес айым Lamborghini алат деген бул өтө сонун результат. Тем более мындай деп айткым келип атат да, мен азыр баштын көчү каяка барса, көчтүн башы каяка барса, этеги ошол жака барат дегенде биздин биринчи потокто аябай сонун результаттар болуп атат, буюрса. Lamborghini менен башталды. Так что эртеңки Ушундай ойлонбой эле бизнеси бар болсо, чынында биз биринчи акчага фокус койгонубуз үчүн деп акчасын угуп эле сразу чочуп кеткенбиз да. Жок, ал
бизде даже баягы эмелер бар го, эжелер бар го, ай акчага биринчи фокус коюп алыппыз, көрсө акча деле бир акча вообще көзүбүзгө көрүнбөй калды го дейт кыздар. Ну чынында акчага фокус койбой, а мен ошондон эмне алам, ушундай нерселерди алат экенмин, мен уже өзүмө разбор жасаганды үйрөнүп экенмин деп. Бул жерде силерди мындай өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөр колуңарга алгыла, ответственность алгыла, бизнесмен айымдар, силер только башыңарды иштетип бизнес кылбастан, силер полный сфераңарды оңдосоңор болот деген мүмкүнчүлүк да, сонун мүмкүнчүлүк чынында. Чындыгында да. Рахмат, Мирайым, сиз үчүн абдан кубанычтабыз. Силер Ламборджиниге жеткиле ар бириңер. Биз дагы азыр Азиз айым экөөбүз отурабыз. Бекеринен бул жаңы туткан жокпуз. Биздин айымдар бактылуу болсун, Ламборджини жетсин да. Мына өздөрү каалаган результаттарды өздөрүнүн колуна мен азыр мисалы бүт мүмкүнчүлүктөрдү берип атам. Каалаган учурда мисалы 25 болгондо 4 жолу ладно 100 миңге ладно прям 200 миңге 8 жолу разборго барганда деле мынчалык результаттар жаралышы болобу ким билет да. Азыр силер өзүңөр прям үйлөнүп алып бүт баарын жасап атасыңар да. Анан бир немеси, бир именно бизнесмен айымдар, мен бизнесмен айым болбогонум үчүн бизнесмен айымдар менен жүргөндө мен булардын эмесин байкадым да, буларда деген тело жок экен да, тело иштебейт экен, только баш иштейт экен да. Мен эле таң калбадымбы? Эстеп эле, баш иштеп эле, могут эле сонот болсот экен да. Анан мындай ошондон дагы көп баары биз аялдык да өзүбүздүн сезимибизди дагы аялдык натурабызды да кабыл алышыбыз керек да, баары биз эне ошол нерсе менен да иштегенде азыр биздин айымдар деген өздөрүн карашып эле эми действительно курска келген, мен айтсам өзү до ана после кылыш керек экен депчи. Келгендеги жана чыкканда жазабыз го эфирде көргөн сүйлөгөндөрүн көрсөң мынтип эмелерди аягына чейин көргүсү келбей ушинтип чыккан аягында карасаң мынтип унчукпай улуп сулуу отурушат да. Да, до после. Өзгөрөт. Да. Сонун көптөгөн результаттар. Азаматсың прям кубанычтабыз, дагы көп результаттарды жаратып берайын. Жана ошондой эле бекеринен бизге куратор болуп келген жоксуңар. Өзүндөгү результаттар менен, өзүнүн билими менен бөлүшөйүн деп атайын бизнес разбор жасасууна куратор болуп катышып атат. Себеби дегенде биз бир нерседен билим гана эмес, андан энергия да алып турабыз да. И биздин энергиябыз менен бөлүшүп, дагы көп айымдарга дагы жардам берсек, анан бизге дагы Кудайым берет экен да. Чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сизге да рахмат. Ушинтип мен сиздин эң жаккан сөзүңүз менин кыргыздарым деген. Именно патриоттук бир элдер ушу биздин айымдар деп мындай бир жүрөгүңүздүн баары бир мынтип ушул сезимдерди бергиңиз келип, ушул сезимдерди сездиргиңиз келип, аябай мага сезилет да. Ошондой патриот болуп жүрө бериңиз. Өзүңөр биздин кыргыздардын айымдарын буюрса өстүрүп, өндүрүп, мындай башка жактын айымдары жөн эле жыргап жүрүшөт го, мисалы үчүн. Каалашуу эле для них это нормально, биздин деле ошондой болот экен көрсөчү. Биз деле ошого умтулсак болот экен. Просто биз өзүбүз умтулуп, өзүбүзгө биринчи бир шаг таштасак, айтат го, бир шаг таштасаң, сага дагы келет депчи. Сага 10 шаг таштайт дейт го. Ошондой сыяктуу биз да өзүбүз бир шаг таштап койсок, калган өзү ошо энергия эле өзү эле шуу алып кетет да негизи. Да. Сонун чындыгында. Чоң рахмат, Мирайым. Дагы көп результаттарды күтөбүз, Рахмат.